Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Жалпы биздин Алам Power YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, жалпы эле кадырман кыргызстандыктар, амансыздарбы туугандар, кандайсыздар? 2022-жылдын 16-октябрь күнү Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге чоң салам айтамын. Туугандар, бул чыгарылышта мен сиздерге жалаң Honda Servo унааларын көрсөтүп берейин. Биринен, экисинен, үчүнөн бул чыгарылыш буюрса өтө кызыктуу болот. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Колдоо иретинде бир лайк менен кирип келиңиздер. Эгерде биздин каналга катталбасаңыз, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Эмнеге кеттик? Мына ушул Honda Servo'нун биринчи кузуунан бул чыгарылышты баштайбыз туугандар. Бул унаанын негизи чыгарылган жылына келсек, чыгарылган жылы туугандар бул жерден мына ушундай 98 номерлерин көрүп алыңыздар. Азыр мен сиздерге баасын билип беремин. Таксыр канча сурап атасыздар? 550. 550 миңден баасы туугандар. Ишин көрсөтүп коеюн. Мына ушундай механика. 550. Ишин көрсөтүп коеюн. Мына ушундай. Арчагынан да көрсөтүп коеюн. Туугандар, машина негизи жакшы абалда экен. Номерлерин көрдүңүздөр. Чалып туруп байланышып, өзүңүздөр сүйлөшө бересиздер дагы. Биз алдыга карай жатсак, бул жерден мен сиздерге дагы бир мына ушул Servo'ну көрсөтөйүнчү. Мынакей. Бул Servo'нун чыгарылган жылына келсек, чыгарылган жылы 99, объем 2, расходу мына ушундай. Номерлерин көрүп алыңыздар, баасы болсо 530 миң сом. Ачык болсо ушуну көрсөтүп коелучу. Мына ушундай механика туугандар. Honda Servo 1, ичи мына ушундай. Жакшы абалда экен, негизи таза. Арт жагынан көрсөтүп коеюн. Мына ушундай. Мына ушундай туугандар. Көрдүңүздөр. Туугандар, анын эле жанында дагы бир Honda Servo ушул биринчи кузуунда турат. Мына ушул машина. Бул машина тууралуу маалыматын береличи. Ичи мына ушундай туугандар. Правый руль. Ичин көрсөтүп коебуз азыр мен сиздерге. Мына ушундай көзүнүн коюлган дискалары менен. Таксыр сизде дагы бак? Жок. Арт жагына көрсөтүп коеюн. Мына ушундай экен. Азыр сиздерге чыгарылган жылын көрсөтөйүн. Туугандар, бул негизи газ бензин экен. Негизи чыгарылган жылы 96 экен туугандар. Объем 2, расход 8-9 дейт. Номерлери мына ушундай. Бензин газы менен экен туугандар, көрүп алыңыздар. Ушундай унааны издеп жаткандар болсо, чалып туруп, байланышып, өзү менен сүйлөшө бересиздер. Эси жок экен, мен сиздерге негизи баасын билип берейин деген. Бул жакта баарын кызыктырган ушул Honda Servo 1 дагы деле. Servo'нун ичин көрсөтүп коелучу. Механика экен туугандар. Мына ушундай механика. Туугандар, бунун чыгарылган жылы 2000-жыл экен, объем 2. Баасы болсо 490 миң сом дейт. Номерлери 0558 92 92 06 деген номер. Мына ушундай. Кечиресиздер. Машина жүрүп турат негизи. Мына ушундай туугандар. Бүгүн негизи машина базарга Servo'нун биринчи кузуундагы унаалар көп кириптир. Мына ушул жерден мен сиздерге дагы бир Servo'ну көрсөтөйүнчү. Мынакей. Servo 1 бул дагы чыгарылган жылына келсек 98, объем 2, номерлерин көрүп алыңыздар. Мына ушундай. Таксыр канча сурап атасыз? 500.
500 mexanika. 500 ming so'm ekan tuğanlar. Mana shunday. Ağlam qavar degan taqsir. 500 ming so'm. Çalıp turib, bana özünüzler taşıldatып ura бересіздер tuğanlar. Aldığa қарай жылайлы мен сіздерге ушул навестің астындағы абалы таза бұл шығарылыш ошо жогоруда айткандай сөз түрдө Honda сервилар болот. Бул жерден дагы мен сіздерге bir Honda серви биринчи кузовун көрсөтөйүн. Эси жок окшойт. Негизи бүгүн биринчи кузовдагы сервилар көп кириптир. Мына ушундай түстө туугандар. Бул машинанын чыгарылган жылына келсек, чыгарылган жылы туугандар 99 экен. Номерлерин айтып коеюн: 0553 03 01 73 0770 60 10 90 деген номер экен. 650 миң сом экен баасы туугандар. Идеальный. А сизденби? Ол тақсыр. Ачыга киши. Машина идеальный деп туугандар. Мына ушундай ичи. Астында көрсөтүп коеюн. Аттың салону. Машина негизи таза экен. Таза экен машина. Каякта дейсиз? Городто. Болду. Тоодо кыйналган. Аха, мынакей. Бошто. Городто жүрүп тур. Бул жагынан да көрсөтүп коеюн. Өзүмүн ушундай коюлма дискалар менен. Колго тийиш баасы канча тақсыр? Аха, болду. Базарыңыз берсин. Мына ушундай туугандар, көрдүңүздөр. Бир жагынан да, бул жагынан да көрсөтүп коеюн. Алдыга карай жылсак, мен силерге ушул жогоруда айткандай навестин астындагы ушул абал таза мыналарды көрсөтүшкө аракет кылайын. Honda сервини. Алам калар. Honda сервини издейбиз. Honda серви. Мынакей туугандар, дагы бир Honda серви экинчи поколениясында. Өзүнүн ушундай коюлма дискалары менен. Бул машинанын чыгарылган жылы 2002. Десем. Туугандар, мына ушул Honda сервини көрсөтөйүн. 3-чү поколениясы. Өзүнүн мына ушундай коюлма дискалары менен. Бул машинанын чыгарылган жылына келсек, туугандар, бул жерден договорный экен баасы, объёму 2.4 экен. Чыгарылган жылы 2008. Мына ушундай толук маалыматты өзүңүздөр көрүп алсаңыздар да болот. Баасы негизи жазылбаптыр, договорный дейт. Ичини көрсөтүп коеюнчу. Ичи мына ушундай мультируль, автомат коробка, кожалан экен туугандар. Үстүндө болсо люгу бар экен мына ушундай. Мына ушундай электрокөтөргүчтөрдү. Тақсыр бул сиздерден бекен? Канча сурап атасыздар? 15 миң. 15 миң, бир көрсөтүп койлу. Өзүмдө ушундай коюлма дискалар менен баасы ушул 15 миң экен туугандар. Өзүңүздөр келишип сүйлөшө бересиздер. Ушундай өтөбүрүңүз. Чакан туманниктер менен туугандар. Мына ушундай. Алдыга карай жылабыз дагы. Туугандар, бул жерден дагы бир ушул 3-чү поколениясында турат. Honda сервинин өзүнүн мына ушундай коюлма дискалары менен чыгарылган жылына келсек 2008, объем 2.4, номерлери мына ушундай. Үстүндө люгу менен. Тақсыр канча сурап атасыздар? Баасы канча? 15,5. 15,5. Электрокөтөргүчтөр, электропакет дегендей. Баасын уктуңуздар туугандар. 15,5 миңдей. Мына ушундай. Арт жагынан да көрсөтүп коеюн туугандар, мен сиздерге. Мынакей. Ушундай Honda сервиларды издеп аткан жандар болсо, өзүңүздөр дагы баасын сүйлөшө бересиздер. Алдыга карай жылсак туугандар, мен сиздерге дагы бир
бир сервини көрсөтөмүн. Ошо менен бул чыгарылышыбызды аяктайбыз. Туугандар, мына сервинин акыркы поколениясындагы мына дискаларды көрдүңүздөр, коюлма дискалар менен экен. Ичи ачык болсо көрсөтөйүн, бирок мына ушундай үстүндө люгу менен. Таксыр сиздерденби? Эс жок экен, мына ушундай туугандар. Чыгарылган жылына келсек, чыгарылган жылы 2017. Автомат коробка дейт, Корея, мына ушундай көрдүңүздөр. Баасы жазылбаптыр, номерлерин айтып коеюн: 0557 02 07 49 деген номер. Мына ушундай. Мультирульдар менен экен туугандар. Мени көрсөтүп коеюн. Ичи кожадан экен. Үстүндө жогоруда айткандай люк бар. Мынакей. Мына ушундай туугандар. Бул менен бул чыгарышыбызды дагы аяктайбыз. Буюрса сиздерге алдыда дагы кызмат кыла беребиз. Андыктан биздин Аалам Кабар YouTube каналы менен бирге болуп туруңуздар.